Акылбеков Байыш, былтыркы лигада, былтырдан баштап лигада ойноп келе жатасың. Өзүң да жаңы чыгып дегендей ушул турнирде былтыркы салыштырмалуу тажрыйбаң кандай болуп калды? Былтыркыга караганда тажрыйба быйыл буюрса жакшы. Былтыр оюнга жаңы кошулуп колкундоолор болуп, Казан жака келгенде улак сала албай былтыр ошондой болду. Быйыл Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Эңкейгенде эле старттан жерди негизи жакшы алып атасың. 35 килограмм улак сага мындай жеңил, бизге мындай сыртта карап турган адамга жеңил эле көтөргөндөй сезилет. Сага кандай кыйынчылык жаратпайбы? Башында кыйынчылык жаратчы. Азыр эле мындай күн менен келип эңкейгенде аябай деле неме болбойт. Аттын бутуна чалынып кетип эле тийип кетпесе атак жакшы эле буюрса. Жакшы болуп келатат. Кайсы улакчыдан үлгү аласың? Рустамдан, Манастан, Майрамбектен алабыз. Ошол агаларды кенедей кезинде көрүп, мен да ошондой болсом деп кыялданчымын. Область ичинде ойногон менен лигада, высший лигада ойногон айырмачылыгы барбы? Айырмачылыгы бар. Райондор арасында болсо, областтар арасында оюн андай болбойт. Лигада оюн аябай эле өтө күчтүү болот. Балдарда, аттарда күчтүү. Оюн быстрый болот да, районго караганда. Үйдөгүлөр, бир туугандарың сен улак чабышыңа ошондой кыргыздын көкбөрүсүн өнүктүрүшүнө мындай каршы эмеспи? Башында каршы болгон үйдөгүлөр. Ойной эле койсу, ден соолугуң кетет деп. Үйдөгүлөр жиберсе эмес, үйдөн качып чыгып, жашынып барып атып. Азыр үйдөгүлөр анчалык деле каршы эмес. Аман эсен жаракат албай барып келсең ошол эле дейт. Андан башка аябай деле каршы деле эмес. Карьераңды да кандай кылып уланткың келет? Карьера буюрса, алдыга койгон чоң максаттар бар буюрса, ошолорго жетем деген үмүттөмүн. Кудай буюрса. Бүгүнкү оюн тууралуучу, оюндун жүрүшү жөнүндө кененирээк. Ынтымак менен оюн жакшы болду. Биздин аттар чарчап калды. Оюн жакшы болду. Ынтымак командасы да күчтүү команда, оюн сонун болду. Достук командасы менен ойногондо аябай жерди көбүнчөсүн сен көтөрүп аткансың. Бүгүн андай оюн жүрбөдү да сага. Эмне себеп болду буга? Бүгүн кичине ден соолукка байланыштуу кичине өзүм колум жүргөн жок, ойной алган жокмун. Аягындан кичине укол болуп, ошол жагы жакшы болуп кетти. Аяк жагында оюн жүрдү. Ага чейин ошол ден соолукка байланыштуу ойной албай аттым, кол жүрбөйт. Бул турнирде аракет менен оюн көргөзүп атасың. Кийинки турнирге кайсы ат менен деген ойдосуң? Билбейм, буюрса байкелерибиз жакшы аттар бар деп атат. Ошолорду алып келсе, буюрса минип көрөбүз. Аракет деле жакшы ат экен. Жакты. Аялымдагы ат бийигирээк болсо, кичине койгон ат болсо, күлүк болсо ошондой ат минсем деп эле ойлойм. Бийик, топко кирген, улактасаң эң чыккан, топтон чыккан. Көлдөн дагы байкелерибиз Акылбек Түмөнбаев, биздин жогорку кеңештеги байкебиз дагы көлгө жаңыдан көңүл буруп келатат. Байкебизге да чоң рахмат. Мен деген аттарды алып берем деп атат. Ал байкебизге да чоң рахмат. Ошол байкебиз аттарды алып келсе, буюрса мен деген аттарды минебиз Кудай буюрса. Тоғызынчы жакшы аттар менен чап келсе да. Жакшы аттарды минип чыгабыз деген үмүттөбүз. Акылбек Түмөнбаев байкебизге чоң рахмат.